саламатсыңарбы балдар? Жер жүзүндө канчалаган түрдүү элдер жашайт. Ошол элдердин ар бир элдин өзүнүн улуттук курчактары болгон. Ошондой эле биздин кыргыз элибиздин дагы өзүбүздүн улуттук курчагыбыз бар. Ал курчактын аты чий курчак. Мен силерге азыр ошол чий курчактын жасалышын көрсөтүп берем. Мен силерге түшүнүктүү болуш үчүн чий эмес, мен силерге ушундай жыгачтан таякчаларды жасап келдим. Бул таякчалар бири узун, бири кыска болот. Ушул таякчаны бири-бирине бириктирип байлайбыз жип менен. Мындай жип алсаңар, ушу жип менен ороп, мындайынан кылып байлайбыз. Бул узун жагы денеси болот, а бул болсо эки колу. Чий курчак ушундай жасалган. Бул чий курчактан азыр көйнөгүн жасайбыз да. Көйнөгүн кандай өлчөйсүңөр мына. Экиге бүктөп алгандан кийин, кездемен эки бүктөп алгандан кийин таякчаны коебуз. Бул ашыгыраак болуш керек таякчадан. Чүпүрөктү эки бүктөдүк, анан дагы ортосунан бүктөйбүз тепе-тең. Мына могу бурчун. Бул жыгач паткыдай кылып эле кайчы менен кичинекей тешикче жасайбыз. Мына мындай тешикче болот. Ошондон өткөзөбүз. Чий курчактын көйнөгү. Чий курчактын көйнөгүнүн үстүнө биз кичинекей чыптамасын да кийгизсек болот да. Аны мындай бир түстөгү материалдан, бул деле кесинди материал кичинекейли. Мына ушундай кесинди материалдан чыптаманы бычып алабыз азыр. Бычкан кандай? Бычкан мындай көз болжом менен эле алабыз да, мисалы үчүн. Муну дагы эки бүктөйбүз. Учун жанагыдай кылып эле кичинекей кылып кесип таштайбыз, жыгач паткыдай кылып. Анан муну кантип эле чыптамадай кылып эле бычсак болот. Мына бул тешиктен бир жагын кесип салабыз. Бизде чыптама же болбосо өпкө кап деп аталат бул. Эгер кааласаңар, этегин дагы тегерек кылып, мындай кылып кесип койсоңор болот. Мына ушул кесип алган чыптаманы да кийгизебиз чий курчакка. Чыптама калды. Азыр мындай кылабыз. Бутка, мисалы үчүн, чий курчактын жыгачын кыстарып алып, көйнөгүн бүктөйбүз. Анткени көйнөгү барпайып, жакшынакай болуп туруш керек да. Мына бир жагын бүктөдүк, мындай кылып. Анан экинчи жагын. Чоңойтабыз. Анан үстүнө жанагы кесип алган чыптаманы кийгизебиз мындай кылып. Чыптаманы да күйдүрөбүз мындай кылып. Көйнөктүн жеңин кичине чыгарсаңар болот мындай кылып. Силер ар түстөгү кездемеден ар түстөгү көйнөктөрдү кооздоп, ушундай кесип, кийгизип жасап алсаңар да болот. Белин жип менен байлап. Ар кандай жип менен кооздоп байлап, анан бул
таманы оңдоп. Азыр эми чыгурчактын башын жасайбыз. Башын илгери чоң топчуларды алып жасашып экен. Топчунун бетине жүндөн салып, анан кийин чүпүрөк менен каптап, аркасына байлап жасашкан. Мен азыр ошону көрсөтүп берем. Мына мен ошол топчунун эле көлөмүндө катуу картондон мындай тегерек кылып кесип келдим. Бул жүн, кадимки эле жүндү салууну көрсөтөм азыр. Мындай тегеректеп жуусаңар, тегиз түшөт жүн дагы. Илгери биздин чоң энелерибиз деле ушундай кылып эле жүндөн салып, бетинин мындай объемун чыгарып алышкан да. Мына мындай кылып жулдук, мисалы үчүн жүндү, анан тегерегин чогулта баштайбыз. Мындай кылып. Мына чогулат. Ошону буга коебуз. Бул мисалы үчүн биздин бетибиз да, курчагыбыздын бети. Көмкөрөсүнөн коебуз мындайынан. Анан эки жагын бириктирип туруп, ушул жерин ийне менен акырын бириктирип тигип коюш керек да. Тигилген жагын үйдө кылып, мындай кылып эки жагын аркасына байлайсыңар. Мына чыгурчактын аркасына бул байланат. Бул чыгурчактын бети. Эми бул байланган жагы көрүнбөш үчүн биз азыр чыгурчакка жоолук жасайбыз. Жоолугун мисалы үчүн мындай кызыл материалдан, кызыл чүпүрөктөн кесип алабыз. Чыгурчакка жоолук саларда аркасынын баарын өйдө чогултабыз. Мына колубуз менен өйдө чогултуп туруп, чыгурчактын жоолугун салабыз да, мындай кылып туруп, аркасынын баарын чогултуп. Мыналардын баары аркасына кирип калыш керек да, мындай кылып. Мына ушундан кийин гана биз карандаш менен көзүнүн, анын оозунун ордуларын белгилеп алабыз да. Мындай кылып. Көзү менен оозун илгери кичинекей майда кара шурулардан тикчикен же болбосо саймалап деле койчу экен да. Кичинекей кара шула менен көзүн тигип алабыз. Экинчи көзү. Оозун болсо мындай кызыл шулдан. Çipin ayağın canı bekitip koyuyoruz. Şundan keyin жолун чечип туруп, жакшынакай кылып байлашыбыз керек эми.
чыгарулар менен коздоп койсо да болот да. Чыгурчактын жасалуу эрежелери ушундай эле. Силер мындан да кооз кылып, ар түрдүү кездемелерден жашнакай кылып чыгурчак жасабасаңар болот. Бул биздин кыргыздардын чыгурчагы. Чыгурчактын көйнөгүнүн эки жагын тигип койсо да болот, мындай болуп тегерек болуп жакшынакай болуп калат. Муну мисалы үчүн чечип карасак, жанагыдай эле бычылган чыптанмасы бар, мындай ак көйнөгү бар. Эме болсо бир таякчанын ордуна эки таякча алсак, мисалы үчүн балдар. Эки таякча байлайбыз азыр. Мына монтип чалып байлайбыз. Жанагы эле кесип алган чүпүрөбүздү кийгиздейик. Анын үстүнөн чыптамасын кийгизебиз. Баарын чогултабыз. Эки таякчанын ылдый жагынан мындай кыймылдасак, бул башына дагы кыймыл берсе болот да. Бул чыгурчакка кыймыл аракет берсе да болот экен да. Эки буту башы да кыймылдайт да. Мына ушундай кылып өзгөртүп, өзүңөрдүн дагы оюңарды кошуп, чыгармачылыгыңарды кошуп, түрдүү чыгурчактарды жасап алсаңар болот.